Алай районунун Курманжандатка айыл аймагындагы Арпа Тектир айылындагы номер 35 Арпа Тектир мектепке чейинки билим берүү уюму райондогу алдыңкы бала бакчалардын катарын толуктайт. Бала бакчада педагогикалык 8 кызматкер эмгектенип, 75 балага тарбия берип келет. Аталган бала бакча 2021-жылдын 15 январында өз ишин баштаган. Бала бакча ачылган күндөн баштап коомдук иш-чараларга активдүү катышып, алдыңкы орундарга жетишип келе жатат. Жеке демөөрчүлөр менен тыгыз иш алып барат. Ошонун негизинде сырткы ойночу аянтчага жашыл газон, ар бир тайпага телевизорлор, чаң соргучтар, жумшак килемдер. 2021-жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен сырткы откана, көмүркана, кароолкана курулду жана имараттын алды пластик менен жабдылды. Тарбиячылар үчүн усулкана уюштурулуп, ар бир тарбиячы замандын талабына ылайык өз жеке демөөрчүлүктөрү менен ноутбук жана түстүү принтер менен жабдыланып, ошондой эле жасалгалоо иштерин бүтүрүп келишет. Тарбиячылар өз билимдерин өркүндөтүү жана изденүү менен сабактарды өтүп, татыктуу тарбия берип келишет. 2022 окуу жылындагы мыкты тарбиячы 2022 сынагынын райондук турунда 2-орунда татыктуу болгон. Бала бакча ата-энелер менен иш алып барууну 1-орунга коет. Балдар үчүн ата-энелердин камкордугу зарыл болгондуктан ата-энелерге таймаштар, жыйындар, ачык сабактар, эмгек күнү жана ачык эшиктер күнү тынымсыз өткөрүлүп турат. Ата-эне демөөрчү деген темада квартал сайын тайпанын оюнчуктары жаңыланып турат. 2022 окуу жылында кош келипсиң алтын көз аттуу апалар арасында таймаш өткөрүлүп, ага райондук билим берүү бөлүмүнөн жана айыл өкмөттөн өкүлдөр катышып жогорку деңгээлде өткөрүлгөн. Бул таймаштын максаты ата-энелер менен бакчанын ортосундагы байланышты күчөтүү болду. Ошонун негизинде энелер мектеби бакчада түзүлүп, иш пландын негизинде сабактар өтүлүп баштады. Энелер мектеби канасы да ачылып, ар жуманын бейшемби күндөрү ата-энелер үчүн ачык сабактар өткөрүлүп турат. Бакчада медайымдын канасы уюштурулуп, керектүү эмеректери менен камсыз болгон. Бала бакчанын эмгек жамааты бакчаны жаңы окуу жылына даярдык көрүү иштеринде активдүү катышып, 2022 жылы окуу жылында Алай райондук администрациясынын 1-даражадагы диплому менен сыйланышкан. Ошол эле жылы мыкты бакча 2022 жылы сыйлыгына татыктуу болгон. Бала бакча айыл өкмөттөгү өткөрүлгөн иш-чараларга ар дайым активдүү катышып келет. 2022-2023 окуу жылындагы айыл өкмөттөгү мекемелер арасында өткөрүлгөн сынакта 1-даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланган. Манас таануу сынагында активдүү катышып, алдыңкы орундарга жетишип келишет. Манас айтууну даңазалоо максатында тайпаларда ар жуманын дүйшөмбү күндөрү 10 мүнөттүк кезектешип, Манас эпосунан үзүндү айтуу болот жана ошону менен бирге эле балдарды патриоттуулукка, эли жерин сүйүүгө тарбиялап келишет. Ошону менен бирге улуттук оюндар таймашы да байма-бай өткөрүлүп турат. 2024 окуу жылындагы мыкты тарбиячы 2024 сынагында 3-орунга татыктуу болушту. Эмгек жамааты Жашыл Мурас акциясынын негизинде бакчанын ичинде бир бакчадан 100 көчөт деген демилге көтөрүп, бакчаны жашылдандыруунун үстүндө ишембиликтер өткөрүлүп турду. Биздин максат келечек муундарга татыктуу тарбия, сапаттуу билим берүү болуп саналат.
Мен Бакирова Динара Манашовна, номер 35 Шарпатектер мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчиси болуп эмгектенип келем. Бул мекеме 2021 жылдын 15 январында ишке берилген. Ошол убактан бери үзүлүү эмгектенип келе жатабыз. Эмгек коллективи аябай ынтымактуу, бирдиктүү, активдүү, билимдүү педагогдор эмгектенет. Бул мекеме 90 орунду 4 тайпа бар. 4 тайпанында ар биринде 25тен бала бар. Бул биз коомдук иштерге активдүү катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келе жатабыз. 2022 жылы Алай районунда мыкты бакча 2022 диплом менен сыйланганбыз. Андан сырткары дагы көптөгөн активдүү иштерге катышып, ата-энелер менен бирдиктүү иштеп, келечек муундарга татыктуу тарбия берип келе жатабыз. Быйылкы жылы бизде Алай району 2024 мыкты бакча конкурсуна татыктуу деп конкурска азыр кадам таштап турган учурубуз. Мен Молдалиева Айгүл Мажитовна, номер 35 мектепке чейинки билим берүү уюмунда эмгектенип келе жатам. Айбөбөк бир тайпасында эмгектенем. Биздин тайпада жалпысынан 20 балабыз бар. Анын 10 кыз бала, 10 уул бала. Биздин балдар зирек, аябай тетик балдар бар. Ата-энелер менен биргеликте тыгыз байланышта болуп турабыз. Мен Абдыкапар кызы Гүлсина. Биздин бала бакчабыз ачылганына 3 жыл болду. 3 жылдан бери эмгектенип келем. Быйыл менин группам бүтүрүүчү группа. Менин бирге менин группамда 19 бала бар. Анын 15 бала, 4 уул кызым бар. Аябагандай зирек, акылдуу, ошону менен биргеликте бири-бири менен ынтымакта балдарым бар. Туугандар, мынтип жайлоодо жатабыз, балдарды берип коюп. Садикке берип коебуз. Садиктегилер мына билим деңгээлин жогорулатып, Динара эчке да рахмат, калеттигине, тамак аш жасагандарына баарына рахмат. Тазалыгы таза. Ол болбогондо мына аткер жүдөйт элек жаанда кыйналып.
садикке берип коюп анан жайлоодо жатабыз. Рахмат. Айылга таштап коебуз балдарыбызды, садиктегилерди. Кайгыны билбеген, бактыга жаралып, бакытты издеген, барына ыразы, жаркырап нуру жүзүндө. Бул күнү кабарын оюна илбеген, барына кызыгып, билбесе ким деген, баш ийип аргасыз, жарокер кара көзүнө.